Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, мына биз бүгүн чогулганыбыздын себеби ушул Адахан Мадымаровду колдоо үчүн биз атайын ушундай топ болуп чыктык. Бизге ушул кыргызымдын ушул жашоо турмушу оңолсун деп Адахан Мадымаров бул аткарган иштери өтө сонун жакшы иштерди аткарат. Муну көбү билип билбестен каяктагы болбогон бир ой пикирлерди жазышып башты айлантып атышат. Биз каалайбыз ушул дайыма ушундай жакшы адамдар бизге Кыргызстандын экономикасын көтөрүп, элдин жашоосун оңолтууга чын жүрөгүнөн булар иштешет деп ишенебиз. Саламатсыздарбы? Конституцияда жазылган шайлоого жана шайланууга укугу бар ар бир кыргыз жаранынын деп жазылган. Бирок биз шайланмак турсун шайлай албай убара болуп келатабыз. Бийликтүүлөр талап кылат элек. Ошолор бизге шарт түзүп, ар бирибиз шайлоодо өзүбүздүн укугубузду пайдаланып, өзүбүз каалаган кишини шайлап алсак, ошого бизге жолтоо болбой, эч ким тоскоол болбосо дейбиз, биздин шайлоо укугубузду коргоп берсин. Биз талап кылабыз ошону. Биз кайрылууну уктук. Мына келечекте 2020 жыл боло турган шайлоого биз өзүбүздүн акциябызды баштап атабыз Россия Федерациясында. Ошондой эле Кыргызстанда ушул акцияны колдооңузду суранабыз. Бул акция кандай? Мен өзүмдүн укугумдан пайдаланып шайлоого жана шайланууга укуктуумун деген акция. Ушул акцияны туугандар колдосоңуздар, баардыгыңыздар биримдиктүү болуп, Кыргыз элинин парламентине 120 жарабаган, эчтеке жасабаган, жалкоо, коррупционер депутаттардын ордуна мыкты Кыргыз элим деген, жерим деген, элине кызмат кылган, элдин мүдөмүн аткарган, экономиканы өстүрө турган, реформа жасай турган Мадымаровго окшогон мыкты биздин жарандардын депутаттардын катарына келип кошулушун каалайбыз. Биздин Кыргыз элине жакшы кызмат кылган, келечекте 2020 жылы мыкты депутаттар келип, кыйын депутаттар келип, элине кызмат кылып, мыкты мыйзамдарды жазып, мыкты парламент, легендарлуу парламенттин жасаган жумушун кайталайт деп каалап кетер элек. Рахмат туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен да ушу учурдан пайдаланып, өзүм кыргыздык жарандык укугумду коргоо максатында ушул жерге келип отурам. Кайрылуу жасаганы көпчүлүктүн катарында. Ошо кыргыз калкыма кайрылып кетейин дегеним, биз качанга чейин ушинтип кор болуп, талаалап жүрүп, үй бүлөбүздү, бала чакабызды таштап жүрүп, талаада эмгектенишибиз керек. Бөлөк мамлекетте биздин канчалаган укуктарыбыз тебеленип, үй бүлөбүз, балдарыбыз кыйналып отурат. Качанга чейин биздин Кыргызстанда дайыма куугунтук болот. Биз шайлоолордо өзүбүздүн укугубузду тебелеп, дайыма өзүбүздүн каалаган лидерлерибизди шайлай албай, биз чоңдорго алданып келебиз. Биз ушул кордуктарга качанга чейин чыдашыбыз керек. Мен ошонун суроону бергим келет да, ар бир кыргыз жараны, кыргыз катуулу ушу ойлонуп, дагы башын көтөрүп, дагы алдыга үмүт койсо экен дейм да. Биз ушул жаңы демилгеге баарыңыздар активдүү катышып, кол коюп, граждандык укугуңарды коргоп, шайлоого мен укугум бар, мен укугум тебеленбесин деген акцияга, элдик кыймылга активдүү катышып беришиңерди суранам. Жалпы кыргыз элим, мындан ары да шайлоолор ушинтип алданып, ар кандай коррупциялык жол менен биздин да депутаттар келип калышын каалабасаңыздар, 1000 сомго сатылып, ар кандай терс көрүнүштөргө жол бере беришиңиздерди суранам. Ыйык жерим, ак мөңгү ала тоолуу бийик жерим, сатылып жатат булгап ак мөңгүнө,
Мекеним ыйык жерим, кечир мени. Кайрылуу кылсам угар жүрөк барбы? Кыргызым мигрант эл жүдөп калды. Бардыгы жакшы болду, жылдык отчет. Өкмөтүм жер саткандан сүйлөп калды. Ойлосом жүрөк жанчылат, тып-тып кандар тамчылап, турмуштун тартып оор жүгүн келүүдө ар ким камчылап. Ойлонуп жетпей акылым, олтуруп алып акырын, сатмай болду бардыгын, айыбын жазат акынын. Агзоодо айып жок, мал багарга жайыт жок, талкалап сатып жатышат, деңизге түштүк, кайык жок. Рахмат.